Бир кабаттуу 50 орунга ылайыкташкан бул балдар бакчасы Зулпуев айыл аймагынын Камалата айыл элинин көптөн күткөн кыялы болчу. Бүгүн мынтип имарат толугу менен бүткөрүлүп, ачылуу азем өттү. Жаңы балдар бакчасында мектепке чейинки билим берүү программаларына ылайыкталган бардык шарттар каралган. Уктоочу бөлмөсү, кийим алмаштыруучу жайлар, ашкана, ойноочу бөлмөлөрү бар. Ал жогорку кеңештин депутатынын Демилгеси жана кайрымдуулук фондунун каржылоосу менен жалпы 5,5 миллион сомго курулду. Камалат айылында негизи ушул күнгө чейин эч кандай балдарды мектепке чейинки балдарды тарбиялоо жагында эч кандай детсад болгон эмес. Азыр ушул күндө детсад бүгүнкү күндө бала бакча 50 орунду бала бакча ачылып, ушул үгүт насаат үй кошо ачылып, мечит экөөнүн бирдиликте ачылыш болуп отурат. Бул негизгиси бул айылдын жаштарына үлгү болуш үчүн бардына мектепке чейинки балдарга билим алышына чоң таасирин тийгизет деп ойлойм. Азырынча бакчага балдар кабыл алына элек. Толук ачылса айыл тургундары балдарын, неберелерин алып келишет. Баары ачылуу аземин гана күтүп жатышканын айтып, кубаныч менен тең бөлүштү. Биздин айылдын эли үчүн ушул чоң садик ачылып, баардыгыбыз кубанычтабыз. Келиндердин балдары ушул жерге келип, өздөрү ишке барса эң сонун иш болот эле. Кудайга шүгүр, бүгүн ошол күткөн күнүбүз келип, садигибиз ачылып алдында турат. Буга чейин ноокатка барышат эле, көпчүлүк үйлөрүндө чоң энелер карайт элек. Эми Кудай буйруса келиндер беймарал иштешет, балдарыбыз ушул жерден билим алышат. Бул жерде өзгөчөлүктөрү азыркы замандын талабына ылайык бул жерде англис тил сабагында кошо киргизсек деген үмүттөбүз. Орус тил, англис тил предмети сабактар кошулуп окутулат. Эске салсак, өткөн жылы Ош облусунун аймагында 50-гө жакын бала бакча пайдаланууга берилген. Быйыл мамлекеттик бюджеттин эсебинен жана демөөрчүлөрдүн каржылоосунда заманбап бакчалар курулуп, пайдаланууга берилүүдө. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Адешев, ЛТР, Ош облусу. Айылындагы элдердин тургундарынын бардыгына